Замандын өнүгүшү менен ар түрдүү химиялык каражаттар менен жасалган жер семирткичтер, дары-дармектер пайда болууда. Дыйкандар аларды колдонуу аркылуу 10 гектардан алчу түшүмдү 1 гектардан алышууда. Бирок бул химикаттар адамдардын ден соолугуна зыяны көп. Ошол себептен өсүмдүктү өстүрүү, мал багуу тармагында табигый жана таза каражаттарды колдонуу, улуттук балуулуктарды сактоо максатында иш-чара уюштурулду. Кабарчыбыз Автандил Бактыбеков жеринен барып танышып келди. Бүгүн Чүй областынын Сокулук районунда Кожо коомдук фонду жана номер 43 кесиптик лицей менен биргеликте салттуу маданият кыргыз даамы эт чүйгүндөрү аталышындагы фестиваль конференция уюштурулду. Аталган азем студенттер тарабынан даярдалган театралдашкан иш-чара менен башталып, жергиликтүү тургундар, бийлик өкүлдөрү жана өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген дыйкан фермерлер катышты. Бул иш-чаранын эң негизги максаты биздин айыл чарбасындагы мал чарбачылыгын өнүктүрүүдө салттуу билимди эске алуу менен, жаратылышка аяруу мамиле жасоо менен, жаратылыштан эмнени алсаң ошону кайра бергенге унутпашың керек. Биздеги кыргыз элинде кандай салттуу жакшы нерселер бар, ошонун баарын бүгүн жандандыруу максатында чогулуп отурабыз. Иш-чараны уюштуруунун негизги максаты химиялык каражаттарды колдонбостон табигый таза каражаттарды колдонуп, мал чарбачылыгы жана өсүмдүк өстүрүүгө туура багыт берүү. Ошондой эле келген коноктор иш-чаранын жүрүшүндө улуттук таамдарды этти даамдап көрүштү. Бул аркылуу кыргыз элинин улуттук каада салттарын унутта калтырбай аталган тармакта колдонуу болуп эсептелет. Жаңы эле башталды, бирок жаңы башталса дагы бүгүнкү мына көргөзүлүп аткан нерселер бул аябай жакшы нерселер экен. Берде мына профтех училищенин базасын түзүлгөн лицей көп проекттерди менен иштешип, ушундай жакшы бир деңгээлге келатыптыр. Фестиваль конференциянын алкагында келген коноктор үчүн студенттер жана мугалимдердин эмгеги менен даярдалган Оомат айылына экскурсия уюштурулду. Окуу жайдын студенттери өз ара топторго бөлүнүп, элдерге кыргыздын улуттук жашоосун чагылдырган этнокомплексти тааныштырып чыгышты. Ал жердеги буюмдардын бардыгын студенттер өз колдору менен даярдашкан. Келген коноктор этнокомплекс аябай жогорку деңгээлде даярдалгандыгын баса белгилешти. Эми мен бүгүн накта кыргыз экенимди өтө сыймыктануу менен айтам, анткени берде бүт илгери ата бабаларыбыз колдонгон, мисалы тамак ашты эле айтсак, мына азыр ушул жерде кирип отурган жерде апаларыбыз колдонгон баканды, куржунду, анан жанагы унду кантип сакташкан, тузду кантип сакташкан. Мен өзүм суусамырдын кызы болом, анан бала кезде биз таш жаргылчакка талкан кылчыбыз, ошону көрүп алып аябай сүйүндүм. Жашынакай кызартып ургандан кийин, андан кийин анан Бүгүнкү салттуу маданият кыргыз даамы аталышындагы фестиваль жогорку деңгээлде жыйынтыкталды. Ар бир келген конок чыныгы кыргыз жашоосунун даамын татып, ата бабадан калган салттарды бүгүнкү жашоонун агымына уйкаштырып, өзүнө тиешелүү керектүү сабак алып кайтышты. Ушундай иш-чаралар байма-бай уюштурулуп турса, кыргыз тарыхы эч качан унутулбайт. Автандил Бактыбеков, Абдумомун Журабек уулу, СТВ.